Ош шаарында реконструкцияланган Төлөнов көчөсү пайдаланууга берилди. Көчөнүн ачылышына Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Болотбек Байытов, Жогорку Кеңештин жана Ош шаардык кеңешинин депутаттары, шаар мэри Жанарбек Акаев жана шаар тургундары катышты. Төлөнов көчөсү ремонт болуп, бүгүн пайдаланууга берилип ачылуу алдында турабыз. Бул жолдун мааниси аябай чоң. Бул жерде 35 миң халк жашайт. Андан сырткары бул Бишкектен кайткан, ушу международный Ноккат району, Баткен областына кайткандар баардыгы да ушу жолдо салып, өтүп кеткен мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кудай буюрса, азыр Эшматов көчөсү дагы жакынкы күндөрү кече бери өзүнүн шаардын мэри келип, ремонт иштерин баштап кетти. Кудай буюрса, жолдо бүтүп калса, ушу Албетатка аймактык башкармалыгындагы эң чоң көйгөйлөрдүн баары чечилет деп ойлойм. Бул көчөнү жасаш зарылчылыгы өтө зарыл эле. Биз мына экинчи сазывдын депутаты болгонум үчүн экинчи сазывдан бери ошол Төлөнова, Ишматова көчөлөрү жөнүндө ар бир мэрга кайрылып, арыз менен кайрылат элек. Бул ушул аймактын жашоочуларынын чоң көйгөйү болгон үчүн. Мына рахмат, бүгүн көчөбүз ачылып атат. Кийинки этапта мына Ишматова көчөсү боло турган болду. Гелогородок кичи шаарчасындагы Сүйүнбаев көчөсүнөн Южныйда Ишматов көчөсүнө чейин толук капиталдык оңдоп түзүүдөн өттү. Жолдун узундугу 2 километр 640 метр, долбоор боюнча 4 тилкелүү жол, тротуарлар, жашыл зона каралган. Долбоордо Араван Акбура жана Жаңарык каналдарынан өткөн 2 чоң көпүрө курулуп, Атабаев көчөсүнөн бийиктиги 7 метрден болгон бетонный подборный стеналар куюлуп, жол мурда 9 метр болсо, бүгүнкү күндө 24 метрге чейин кеңейтилди. Буюрса мына эл аябай кубанычта, себеби бул мына жаз айларында баштадык эле, Кудайга шүгүр, өз мөөнөтүндө бүтүп, тапшыруу алдында турабыз. Мына ушундай кубанычыбызга ортоктош болуп борбордон киргениңиздер үчүн абдан чоң рахмат. Жолдун жалпы узундугу 2650 метр болсо, туурасы 22 метрди түзөт. Анын ичинен 15 метри автоунаалар үчүн арналган жана ага 15 сантиметр калыңдыктагы 2 катмарлуу асфальт төшөлдү. Жолдун эки тарабына туурасы 1,5 метрден 2 метрге чейинки тротуарлар салынды. Ошондой эле ирригациялык арыктар жаңыланып, жашылдандыруу зоналары каралган. Мындан тышкары канал аркылуу өтүүчү узундугу 22 метрди түзгөн 2 көпүрө да оңдолду. Жолдо реконструкцияга республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Жаңыланган көчө унаа кыймылын жеңилдетип, жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Катышуучулар андан ары таштандыны кайра иштетүүчү заводдун курулушу менен таанышып чыгышты. Заводдо суткасына болжол менен 1000 тоннадай таштанды чогулуп, күнүнө 1200 тонна таштандыны кайра иштетип, 30 мегаватт электр энергиясы өндүрүлөт. Күйгүзүлгөн таштандылардын калдыгы болгон күлдөн курулуш материалдары чыгарылары дагы айтылды. Ишкананы курууга жалпы көлөмү $95 миллион өлчөмүндө инвестициялык каражат жумшалган. Ушул Хунбао KG Invest компаниясы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен атайын меморандум түзгөн 25 август айында. Ал эми 26 жылдын февраль айында Кыргыз өкмөтүнүн атынан Ош шаардын мэриясы менен Хунбао KG Invest компаниясы инвестициялык келишимге кол койгон. Бул заводдун курулушу 26 жылдын апрель айында ушул шаар мэри Жанарбек Акаевдин демилгеси менен башталды. Долбоордун жалпы наркы $95 миллион түзөт. Завод 1 жыл 8 айда толугу менен курулуп бүтөт. Заводдун негизги миссиясы бул ушул Ош шаарында жана шаарга жакын жайгашкан райондордун ушул таштандыларын алып келип, утилдештирип, андан электр энергиясын чыгаруу. Эң негизги максаты бул ушул шаарда көп жылдан бери көйгөй болуп келген экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Андан сырткары ушул шаардыктарды электр энергиясы менен камсыздоого багытталган. Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев иш сапарынын алкагында Ош шаарына жүрүп жаткан жумуштарга кеңири токтолуп өттү. Мына эң эле алгач өзүңүздөр көрдүңүздөр, жол маселеси дагы мындан ары канча жылдан бери өтө оор маселелердин бири болчу. Кече баягы жана өзүмдүн сөзүмдө айтып кеткендей эле, буга чейин эгерде 1 жылда болгону 150 километр курулуп атса, азыр мына 1 жылда 2000 километрге чейин курулуп атат. Анын ичинде анын алкагында шаарларды өнүктүрүү боюнча дагы өзүнчө акчалар бөлүнүп атат. Мына
Ош шаарына дагы 10 миллиардтын тегерегин акча бөлүндү. Мына бүгүнкү күнгү кечеден бери көрүп атканыбыз ошол жолдордун салынышы. Албетте бул ошол биздин жашоочуларыбыздын ыңгайлуу шаарга көнүшү жана ошондой эле шаар атына жараша сатылгондой шаар болсун деп мына бүт акчаларды ошол жака жумшап атабыз. Жакшы ачып келдик. Мен ойлойм бул биздин ошол жактагы Ош элинин тургундары үчүн жакшы жаңылык. Анан эми эртең дагы ачылыштар болот. Ал эми бүгүн биз көрүп аткан бул завод бул өтө маанилүү. Бул бирден бир шаардын коопсуздугу, анын ичинде жашап аткан элдин дагы коопсуздугу деп айтат элем да. Ал экологиялык жактан бир жагы болсо, экинчи жактан ушул мусор, мурдагы эски мусор аягы келип күйгүзүп атып, ошол күйгүзгөн калдыктардан чыккан азыр эле өзүңүздөр уктуңуздар, микробтор ал аба аркылуу учуп, кайра эле биздин бөбөктөрүбүз, балдарыбыз, элибиз ошол жакта керек болсо продукт аркылуу организмге кирип, рак оорусун, ар кандай астма оорусун, ар кандай жанагындай аллергия оорусун, жөтөлүү оорусун, ар кандай ооруларга алып келаткан бул факт болчу. Буну просто айта албай жүргөнбүз, айтпай жүргөнбүз. Мына азыр Кудайга шүгүр, ал нерсе артта калып, жаңы заманбап Центральный Азияда мындай жок, билесиздер. Бул Центральный Азияда жок нерсе биздин мамлекетибизде курулган жакшы көрүнүш, албетте. Бүгүн ошондой эле катышуучулар Акбара дарыясынын жээгинде жаңы эс алуучу жайынын Алымбек Татка эс алуучу жайындагы заманбап бийлөөчү фонтан жаңыланышына күбө болушат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусадалил уулу, Ош шаары.